Агай, сиз абдан акылдуусуз. Маанайыңыз ар дайым жакшы. Эч качан ачууланбайсыз. Мага да ушундай болууга жардам бериңизчи. Макул. Мага картошка жана баштык алып кел. Ошентип окуучу мугалимдин айтканындай кылат. Мугалим окуучуга мындай деп айтат. Мени угуп турсаң, кимдир бирөөгө ачууланып, кек сактаган сайын бир картошканы алып, баштыгыңа салып жүр. Картошканын бир жагына өзүңдүн аты жөнүңдү, экинчи жагына ким менен чыр-чатакта болсоң, ошол адамдын аты жөнүн жаз. Макулбу? Ушул элеби? Жок. Бул баштыкты дайыма жаныңда алып жүрүшүң керек. Ал эми кимдир бирөөгө таарынган сайын ага картошкадан кошуп турушуң керек. Окуучу макул болот. Арадан бир аз убакыт өтөт. Анын баштыгы дагы бир нече картошка менен толукталып, мурдагыдан да оор болуп калат. Ал баштыкты дайыма жанында алып жүрүү ыңгайсыз болду. Анын үстүнө картошкалары да бузула баштайт. Алардын көбү жараксыз болуп, кээ бирлери өнүп, кээ бирлери гүлдөп, кескин жагымсыз жыт чыгара баштады. Ошентип окуучу мугалимге келди да: Бул баштыкты мындан ары өзүм менен алып жүрүү мүмкүн эмес болуп калды. Биринчиден, баштык өтө оор. Экинчиден, картошкалар да бузулуп кетти. Мындан башка нерсени сунуштаңызчы. Ошондо мугалим мындай деп жооп берди: Бул нерсени көргөнүң абдан жакшы болду. Анткени сенин жан дүйнөңдө да ушундай болот. Бирөөгө ачуулансаң, таарынсаң, жан дүйнөңдө оор таш пайда болот. Сен аны дароо эле байкай албайсың. Андан кийин таштар барган сайын көбөйөт. Кылган ишиң адатка, адаттарың болсо кулк мүнөзгө айланат. Бул жаман жытты алып келген картошка сыяктуу жамандыктарды пайда кылат. Анткени аны дайыма жаныңда алып жүрүү өтө оор. Мен сага баардыгын сырттан байкоого мүмкүнчүлүк бердим. Сен таарынууну чечкен сайын, же тескерисинче кимдир бирөөнү таарынтканда, бул таш сага керекпи же жокпу ойлонуп жүрөсүң. Рахмат, агай, рахмат.